Кыздар, кандайсыңар? Салам барыңарга, жалпыңарга, чоң эже сизге да салам. Бүгүн биз ушу медиа кыздар форумуна келип отурабыз. Абдан кубанычтабыз, сүйүнүп келдиңизби? Аябай сүйүнүп келдим. Дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен. Биздин көрүүчүлөр, кыздар, Айгерим сизге дагы салам жолдоп коеюнчу. Устун болсо. Салам жолдоп жана радиодо салам жолдогондой эле. Бири-бирибизге салам жолдой берели. Дегенде ошо өзүбүздү тааныштыралы. Биз эмне үчүн келдик? Биз ким десе, менин атым аты-жөнүм Айгерим Акылбекова. Азаттык медиа мекемесинин журналисти боломун. Менин атым Мусу Чолпон Жанадыл, коммуникация адиси жана медиа продюсер. Чолпон эже, эмне болуп бул жерге келип калгансыз? Мен сизди канча гана бир долбоорлордон көргөн жокмун да. Баардык жерде сиз жүрөсүз го? Абдан кызыктуу суроо. Медиага дагы бул бир туруу эле келип калган учур болгон жок да. Мен башында өзүм окуганым билимим боюнча мен культурный маданий антропологмун абдан. Анан ал жактан болсо такыр мисалы үчүн коомду изилдөө, ушундайларды изилдеп да окуп бүткөм. Андан кийин мен мурун кичинекей чагыман эле көбүнчө документалдуу тасма, негизи эле тасмаларга, киного, анан мындай чыгармачылыкка абдан кызыккан адам элем да. Анан ошол учурда окуп жүргөн учурда эле документалдуу деректүү тасмаларды кичине болсо эме студенттик форматта тартып, кызыгып, мисалы үчүн Телефонго тартып жүрөт анда телефон жок болчу. Телефон камерасы анда жок болчу. Жөнөкөй жана эмеде. Биз эмеге эме деп коет го. Как это называется? Жөнөкөй эле фотоаппараттар, кадимки эле фотоаппаратка эле тартып болгонун жана кол хендикамга эле карап тартып, ошол эч кандай бир окуп көргөн эмесмин, бирок ошону өзүм эле мындай интуиция менен үйрөнүп, тартып ушинтип жүрдүм да. Анан отуруп эл аралык долбоорлорду иштеп баштагам. Жөнөкөй эле административный ассистент, эң биринчи жумуштарым ошондой болуп башталды. Андан кийин бир күнү офисте отуруп ушунчалык тажап кеттим да. Себеби менин жан дүйнөм өзү чыгармачылыкка ушундай кандай десем, камера тартыш керек, сүйлөш керек. Камераны мүмкүн мындай жакшы билчү эмесмин өзүмчү, бирок ошого мындай аябай тартылчумун да. Анан ошондо отуруп киного катышкым келди. Кинонун өзүндө актриса эмес, кино камеранын артында тургум келди. Ошол процессти көргүм келди, кино кандай тартылат. Анан эң биринчи жолу ошол Нурбек Эгендин Энсиреген үй тасмасында, көркөм тасмасында, Пустой дом. Ошол тасмада сурандым, мени көрсөм болобу съемочный процессти депчи. Анан макул деп чакырды. Анан көлдө болчу, чоң съемка, ал жакта 200, 300, 500 жакын киши, чоң абдан съемка болот да. Анан ошону көргөндөн кийин мен бул кинодо калдым дедим да. Анан ошол кино жаатында иштеп баштап, кинодо мен пиар менеджер болуп ошол иштеп калдым. Себеби мурун блогдорду жазып, кыргыз тилинде жазчумун. Анан ошо менен отуруп, азыр болсо медиа продюсерликке, жосо пиары, жарнамалоо, ошол жака өтүп кеттим. Жолдошуңуз дагы тартат, чогуу, Жолдошум биздин жолдошум менен ошол съемкада таанышканбыз. Силерди кино бириктирген. Бизди кино бириктирген. Биз мен сценарист болчумун, ал продюсер катары болуп жолугуп калганбыз бир съемочный площадкада. Ошондон улам биз творческая семья деп коет го. Ошондойбуз. Сон баягы бир роликте тартылды. Анан Чолпон эженин кызы тартылган. Мен кызыңыздын апасы болуп тартылган болчумун. Социалдык ролик. Сон болду, ооба. Ал чыкты. Улуттук телеканалга чыкты. Да, сонун. Кыскасы, сиздин билимиңиздер мындай толугу менен мындай чыгармачылык чынында ошондой. Айгерим, сиздикичи кандай болуп? Мен эң негизги суроо, эмне үчүн журналистика, анан эмне үчүн медиага азыр келип калдыңыз? Мен негизи биз бүгүн эле ушул азыр 30 жыл деп эгемендикке 30 жыл болот деп сүйлөшүп атып, анан мигранттардын балдары мына чоңоюп калды, кийинки муун пайда болду деп сүйлөшүп отуруп калдык да. Анан мен ошол мигранттардын кызымын да. Мындайча айтканда мен 93-жылы ошол биз жаңы эле мындай экономика бир абдан биздин өлкөдө мындай чың алып аткан учур, базар экономикасы башталган, билесиңерби, челнок аялдар маркетте көчтөнүп Орусияга, Казакстанга кеткен. Мен дагы ата-энем ошондой болгон. Анан ошентип кичинекейимден бери эле мындай базарда иштеп, ата-энеме 5-класстан бери жардам берип, өзүм Алматыда да иштеп жүргөм. Ошон үчүн мындай такыр журналистикага чын эле ойлогон эмесмин да, экономикага келсем керек деп. Баары акча менен иштеп калган үчүн атам деле ойлочу да, банкта иштесең керек деп. Анан бирок мектепте окуп жүргөндө эле көп иш-чараларды алып барчумун. Анан мен дайыма журналистика ойлочумун, мен сып-суук мынтип чыкпай отуруп, саламатсыңарбы деп баштап кеткенде. Негизи эле анан жанагы ошолор эле экөөбүз тамашалап калып атып, негизи башында Арно концертинде өтүп түзө отуруп, сып-суук чыгасың деп көрсө, журналистика такыры башка экен. Андай эмес бекен, сып-сулуу болуп чыкпайсыз.
мен монтип супсулуу болуп кээде эле чыгам да, анан Инстаграмда ушундай жерде болбосо талаа түздө кечке жүрөм. Анан ал жерде эмне гана кандай гана болуп чыкпайсың, себеби элге жакын болуш үчүн, эл менен бир түз сүйлөшүп, элге болушунча ишендириш үчүн өзүңдү мындай алар ар кандай учурлар болот, ар кандай кийинесиң, ар кандай жүрөсүң дегендей. Анан кызык жагдай, мен ушул 9 эркек, атамдар 9 бир тууган, 9 эркек жалгыз кызмын. Жалгыз кыз неберемин. Азыр кызым мен жалгыз кыз чебере болуп турат. Эркек кыз турбайсызбы? Так эркек эмесмин, бирок абдан мындай стереотиптүү бирөөдө, консервативдүү бирөөдө чоңойгом да. Кыз деген мындай болуш керек, ишке баспаш керек, анан журналистика кыз өтөр үчүн эмес. Мен билем, мен эмне үчүн? Алар мынтип ойлойт. Бир элеси мынтип айтканда, апам ошот эми, апам биле салчу. Көрбөңүз деди. Андан баары тең айткан, тиги журналистикада кыздар эми бул акча таппайт да депчи. Сен турмушка чыгып кетесиң баары бир, аны көрөт, дарыгер болбосун, сен же мугалим бол, үй бүлөңө жакын кесип бол. Апам өзү кесиби боюнча дарыгер, анан журналистикадан эми сүйлөгөндөн башка мындай акча деле таппайт деп анын 2013-жылдарга туура келди, бүтүрүү учуру. Ал учурда билесизби, тиги экс деген макамы жок, бирок ошентсе да президент Тукмамбет Бакиев болчу, анан журналисттер, өлгөн журналисттер көп болгон да. Ошондон да коклонсо керек. Анан азыр дагы бизге практикага келгенде же экскурсияга келгенде кыздар биринчи суроосу ошол да. Кантип аял болуп журналист болсо болот? Сонун суроо болду. Кантип болсо болот экен? Болот экен. Ошо өзүңөрдүн тажрыйбаңарды айтып кетпесиңерби? Эмне кыйынчылыктарга туш болдуңуз тажрыйбаңызда? Журналист турмушка чыгып да журналист болсо болот экен, ажырашып да журналист болсо болот экен. Мен өзүмдүн мисалымда өзгөчө мындай кыздар, биз оператор жигит экөөбүз эле командировкада жүрөбүз да. Анан барган жерде эле бизди эмнегедир күйөөс аялы деп ойлой берет да. Барганда эле анда биринчи эле мен айтам, бул биздин күйөөм эмес, бул менин коллегам, мен деген өзүнчө деп чыдар эле. Анткени эмнегедир мындай ошо өзгөчө жерлерде, аймактарда мындай жөн эле кыз, бир жөн эле тааныш, кесиптеши болсо да бала менен жүрө албайт, түндөп жүрбөш керек деп ойлошот экен да. Же жалгыз бара албайсыз деп, өзүңүз? Ооба, бул жактан сизге бир топ мындай жакшы болду, жолдошуңуз менен съемкаларда. Көп учурда биз жолдошум менен барабыз. Бизде даректүү тасма тартканда дагы, мисалы үчүн Кыргызстанда да бүт кыдырып көрдүк, бүт региондорду, анан отуруп алып бүт айыл жергесин кыдырдык, Американы да кыдырып чыктык, көптөгөн штаттарына даректүү тасма тартып атып. Анан бул жагынан албетте жеңил, себеби мен жолдошум режиссер, анан мен сценарист, мен автормун деп ушинтип көбүнчө кылабыз. Анан көбү таң калат, өкүңөр кантип эметишет да. Өкүңөр тажабайсыңарбы бири-бириңерди? Эң көп суроо ушул, үйдө дагы, анан жумушта дагы бирисиңер депчи. Анан жок, себеби бул абдан бир чоң эме берет. Кандай десем, колдоо берет. Анан биз сүйлөшкөн темалар бул жөн эле жанагы бытовой эмес, бытовой эмес, жөнөкөй күнүмдүктө эмес, биз ошондой бир идеяларды сүйлөшөбүз да. Ошол жагынан дагы мен үчүн абдан кызыктуу. Билбейм, жолдошумдан сураш керек андан, тажадыбы, тажаган жокпу? Аны айта албайт экенмин. Сонун негизи, бирок азыр мындай чекесинен уже эмеге темаларга өтсөк болуп болуш керек. Образдарды биз бүгүн медиа адамдар катары отурбайлыбы? Анан мисалы чөкүнчө мындай аймактарда азыр бүгүнчө кыдырып, жаңы эле 2 күн мурда Барсконго барып келдим да. Анан ушул дайыма ар бир программада аялдардын образын канткенде мындай башкача кылып көргөзсөк болот. Кантип аялдарда жөн эле мынтип аял сезими эмес, биздин көрүүчү аларды көргөндө суктануу менен, сыйлоо менен мамиле кылат деп көп ойлойм да. Маселен, себеби биз кечке ойлоп калдым, аймактарда деле карап жүргөндө биз кечке зомбулук деп айта берип, аял деген аял мындай бирөө зомбулук болуп атат, аялдар алага чыданып атат деп атып, тескерисинче элдердин мындай бир жийиркеничтүү бир мамилесине тушуп калыптырбыз да. Бул көбүнчө жаңылык же болбосо, ошондой дагы образдар. Анысы жана блог, YouTube'дагы, соц тармактардагы, баракчалардагы мындай күчөтүлбөйдү агрессияны. Мисалы, силерде де социалдык роликтерде бир башкача мындай мамилени бергенге аракет кыласыңар, ошондой стереотиптерден тыш. Ооба, тышкары биргенге аракет кылабыз. Негизи эле даректүү тасмаларда өзүбүздүн тарткан ар бир медиа продуктта сөзсүз түрдө аял бул сиз айткандай жанагы эме эмес, не жертва да. Ошондой маанини бергибиз келет да. Ал өзү инсан,
ал күчтүү. Аны сөзсүз түрдө мына бул аял деп өзгөчө мындай бөлбөйбүз. Аял киши, эркек киши экөөнүн тең бирдей укугу бар дегендей эле. Мисалы үчүн аял киши деле мисалы эме кыла алат экен. Биз эмеде АКШда жүргөндө ал жакта дагы көп бизнес вумендар бар болду. Анан абдан чоң бизнестерди ээлегенде, анан ошолор барлашканда ушунчалык күчтүү, бирок ошо менен бирге ушунчалык назик аялдарды көрдүк. Алар менен суктандым, шыктандым да, ошондой болду. Кызык, азыр эден элестеп кеттим. Мен аймактарда ушу барганда эле аял каармандардан эстей берем да. Анан тиги отуруп эле бизди алып жүргөн кишиден эле мага аял каарман керек, аял мыкты каарман керек деп айтып берип, ушунчалык мындай кулагына сиңдирип коет экен. Анан бир эки күндөн кийин тиги киши мага өзү эле могула мындай аял деп баштайт да. Ансыңарда негизи биз деле ошол бир гана мындай аял болгон үчүн эмес, мындай мыктылыгын көрбөйбүз. Маселен, мен өткөндө бир ошо берүү даярдап, анан өзүмө мындай өзүмө сүйүндүм да. Мисалы, арычылык жөнүндө даярдап атабыз. Анан Жалал Атымбек жайлоосуна бардык. Ал жерде ошо кайната менен келин арычылык менен ошо бал чилектерди, бал чарбасын менен алектенет экен да. Жөнөкөй эле каармандар, жөнөкөй эле адамдар, бирок ошол мисалы ошол эле окуяда эмне деген бир мындай мазмун контент жатат да. Мисалы, ошол эле кайын жүүрүсү менен болгон мамиле, ошол эле аялдардын ишкерлиги, мисалы айыл жерлеринде деле аялдар өз иш баштаса болот. Андан кечке эле мал уйсап эмес, мындай башкача бир мамиледе акча тапса болот деген сыяктуу. Демек, мындай медиа үчүн негизи изденсе, мындай темалар абдан көп. Бүгүнкү биздин форумдагы спикерлердин ар бирөө жөнүндө тартса болот да. Анан даректүү тасма кылсаңар болот, ар бирөөнү башкы ролдо кылсаңар болот. Анын баары жанагы лидер мнений да, мындайча айткандачы. Анан бирок ошол эле учурда мен дагы бир жолу айтам, мына бул аял деп эч качан бөлбөш керек да. Бул биздин коомдогу, биз ушинтип бөлө беребиз. Мына бул аял, аны айырбаш керек. Мына бул аял бир нерсеге жетти, кыйын экен деген эмеден арылышыбыз керек деп ойлойм да. Ошол эле учурдачы, мисалы, менде суроо бар да. Биз азыр медиадагы аялдардын образына бир аз өтпөдүкпү? Кинодо аялдар, вайн, роликтерде аялдардын образдары, мисалы, дагы деле ошо ала качууну романтизациялай беришет да. Мен ушул боюнча көп вайнерлер менен урушуп чыккан былтыр. Мисалы, дагы деле эмне үчүндүрчү? Жаңы медиада сиз айтып аткан жанагы вайндарда деле жаңы эмес, айтор кино жаатында, мисалы, сериалдар бар, кыргыз киносунда, сериалдарында негизи эле баарын карасак, аялдар көпчүлүк учурда бул мен кыргызчасын унутуп атам, сөздүн образ жертва. Бир сыйра карап чыктым да, кыргыз киносундагы азыркы касса алган эң акча чогулткан кинолорду карап чыксак, билбейм, жана Бир тууган, Чек Такебай, ошондой бир кинолорду карап чыксаң, ал жакта башкы ролдо ойногон эң биринчиден айым жок, аял жок. Алар сөзсүз түрдө бир экинчи, үчүнчү, төртүнчү ролдо. Анан алардын образы болсо мындай аялдын образы эмнегедир абдан мындай назик, аны айырбаш керек, ушундай эле эмеси болот экен. Роль же болбосо образ жана эме жеңелердин образы ажылдаган, анан ушундай бир образдарды биздин кыргыз киносунда тура калып, монтип айтып ушундай болуп атат да. Анан эгерде макул кассалык мүмкүн кинолорду, коммерческий кинолорду карабасак, мисалы үчүн автордук же болбосо ушундай кинолорду карасак деле, бул эң мен жана айтып кеткен иштеген тасмада энсирегени, Пустой домдо Аселдин ролу абдан күчтүү. Бул сериал башкы ролдо ойногон да, ал жакта өзүнүн эркин күчүн көргөзөт. Албетте ал башкарман кандай жолду тандады, ал башка суроо, бирок ошого карабастан анын дагы эмеси чоң да. Баягы өзүнүн эрктүүлүгү, жасаган чечимдери такыр башкача. Бул дагы бир кандайдыр бир чоң образды жараткан да. Ал жана мигрант кыздын образын жараткан. Бирок чыныгы эле бир мындай жагдай да, окуялар да, мисалы. Бул ошол энсиреген үйдү дагы көп айтышат. Бул жөн эле баягы ойдон таап чыгарып койгондой, бирок бул чыныгы окуя да, өзүчү болгон окуя. Тоже ошондой. Ошол кезде бизде мисалы журналисттерде эң көп мындай жаңылгануучулар болуш керек. Дайыма аялдарды интервью алып атканда ашканада, анан чай коюп аткан жерден алышат да. Же болбосо ал дайыма мындай бир жолдошу диванда отурат, аял болсо бир бурчта отурат, же болбосо аялдын баласы менен отурган болот, же эшикте уйсап аткан болот. Мен деле ушундай репортаждарымда отурам, чынын айтканда. Бирок негизи бул абдан минималдуу компоненттер болушу мүмкүн, съемкалар, кадрлар билинбеген да, эпизоддор биз үчүн да. Бирок көрүүчүнүн мындай ошол аң сезимине абдан көп таасир этет да.
Анан бир учурлар болгон, биз мисалы от чыгып атканда күндө аял от чыгат экен да, негизичи. Бирок ошол күнү мен күйөөсүнө от чактыргам да, кадрга мен күйөөбүз жакмыз деп анан тамашалап аял кийин айтып калды, сен келип кеткенден кийин, сен репортажыңан кийин азыр күйөөм от чагып Өзү от чагып калды. кышында болчу да, мен азыр от чакпай калдым деп. Бирок эми албетте биз репортаждарда да кээде мындай бир аз кичине бир аз көрүүчүгө башкачараак кылып көргөзүп коюшубуз мүмкүн. А бирок мындай образдын, ошол үй бүлөдөгү тең укуктуулуктун образы биз ойлогонбуз да, биздин жаш көрүүчүлөргө бир мындай таасири берет. Бир аз ошону көргөндө дагы, демек мындай турбайбы экен, чогуу эле монтип чай ичсе болот экен, же чогуу эле мынтип ашканада же чогуу эле үй бүлө, чогуу эле балдарга да жоопкерчилик алып, чогуу эле баланы деле бакса болот экен деген түшүнүктө ар бир видео репортаждарыбызда мындай сюжеттерди бирең аракет кылса эле мактанып койдум да. Жок, сонун экен, себеби ушунда эле сөзсүз түрдө баягы бир жактуу эле бере бербей, ошо берүүнү, репортажды ал мисалы үчүн журналист деле, сиз деле акырындан мындай кандай десем, ошол бир сезимталдуу темаларды мындай акырын буруп, башкача элге көргөзүп, башка жакты да айтсаңыз болот экен да. Бул дагы мен ойлойм абдан кызыктуу көп учурда. Ооба, негизи ушу журналисттердин милдети дагы жөн эле мисалы көрсөтүп коюш эле эмес, анан мындай көрүүчүнүн дагы бир агартуучулук дагы башка. Мен ошону айтайын дедим да, журналисттин дагы ошо агартуучулук миссиясы чоң болуш керек дейм да. Негизи ушул биздин коомдо азыр мен ушу эки программаны алып барам да, бирөөсү Данисте, бирөөсү Жексиндер. Данистеде кыргыз кыздын образы да, ал айылдарда жүрөсүң, айылдарда жашоону көргөзөсүң, анан элге жакын, анан айылдагы аялдын образы да. А Жексиндерде сен мындай аялдар укуктары, активизм, аялдардын зомбулук учурларын айтасың, анан дайыма негатив, агрессивдүү пикир түшүнүктүү эле, бул эжесиңерде көп болот. Мен ал жерде абдан жаманмын, Данисте келгенде мен кыргыз кызы, анан ошол жерге айылда турмушка чыгып калса болмок экен, айылда жашаса болмок экен деген сөздөр да. Негизи адам бизде көрүүчүлөр, негизи биздин аудитория ушундай өзү кабыл алат экен да. Зомбулук темасын айткысы да келбейт, айбыгат. Анан мен эң дагы таң калган учурум, чолпон же мисалы медиа тренер катары өзүм ошо эл аралык уюмдарда гендер ошо медиадист болуп иштейм, анан медиа тренер катары дагы гендер сезимтал журналистика боюнча аймакта журналисттерге сабак өткөндө көбү бул темадан коркот. Чагылдыргандан коркушат. Чагылдыргандан коркот, айбыгат, мындай үйрөнгүсү да келбейт, анан мындай олутту дагы мамиле кылгысы келбейт да. Эмне үчүн? Мен ошол корккону үчүнбү же? Корккону дагы үчүн, анан кийин ал тургай аял журналисттерде дагы ошондой бир мындай жийиркеничтүү сыяктуу бир мындай мамиле бар да, мынтип эми бул мындай ал деген феминизм да депчи, феминизмди деле толук менен түшүнбөй туруп, анан ушундай бул бизге бул шаардыктарга болот, бизге болбойт деген. А негизги менин пикиримде негизги жумуштун баары ошол айыл жерлердеги журналисттер жасаш керек, ошол жердеги каармандар менен иштеш керек. Анткени аякта мыкты үлгү алчу аялдар абдан көп да, лидерлер. Ошол эле кезде мындай биз сөз кыла турган темалар дагы көп да. Мисалы азыр бизден активист кыздар көрүп атат да. Анан ошондуктан мындай коркпош керек, айтыш керек, көрсөтүш керек, сүйлөш керек да. Бул нормалдуу эле нерсе. Феминизмдин эч жаман нерсе жери жок. Бул аялдардын укуктарын коргоо да. Ушундай кабыл алыш керек. Мен толук кошулам. Себеби бизде баары бир коомдо феминизм десе бул радикалдык феминизмди түшүнүшөт да. Көп учурда себеби жанагы өзгөрүп көрүп жаткан соц тармактарда өзгөчө жанагындай митингдер бир нерсе болгондо эле мен чай куйбайм, анан мен бир нерсе кылбайм деген дерди кылып алышат. Бирок ошону эле бир кечки эле көргөзө берет да, ошону элечи. Андан башка бул ошол эле феминизм депчи. Андай эмес да. Ал кеп анда эмес, себеби өзүңдүн салтты дагы аны мисалы сыйлай билиш керек да. Салттын дагы жакшы сонун жерлери бар. Бирок ошого карабастан өзүңдүн укугуңду, өзүңдүн чегиңди, баягы границы да, свои личный границы, ошолорду да билишиң керек. Жана аны коргошуң керек. Менин оюмча. Анан дагы жанагы кинодогу образдарга кошумчалап кетейин деп аттым эле. Мен бир кайсы бир көп жыл болуп калды. Миллиондук мелдештен тасмага сценарий жазып калдым. Көркөм чыгарма болчу да. Полнометражный фильм, коммерческий жактан. Жанры мелодрама, комедия болчу. Анан ал жактан мага мындай 2 айдын ичинде ушундай сценарий жазгыла, бул жөн идеяны айтышты да. Идеяда там 4 киши болот, там бирөөсү акчалуу, бирөөсү там бирөөсүндө бийлик бар, бирөөсү бизнесмен, бирөөсү депутат, бирөөсү академик, анан бирөөсү дагы
унутуп калдым, черный, да, то есть криминал. Анан төртөө болсо ошол өзүнүн эмесин, кандай десем, күч кубатын билиш үчүн ошол бир кыздын артынан 4-5 жигитти чуркатышып, кто кого добьется чем деген эме болчу да. Бирөөсү акча менен, бирөөсү бийлик менен ушундай кылып. Анан ошол учурда мен сценарий жазып атканда негедир ошол башкы ролдогу кыздын образын абдан ошондой, сиз азыр өзүм уялам да ошондой жазганымачы. Себеби анын ролу бир мындай, ошондой бекен, макул анда ушундай да, бир эч кандай эрки жок, бир тандоосу жок, ою жок. Анан бир кантип жаздыңыз ал сценарийди? бир нерсе болуп кетсе эле, ал болсо мейли ушундай болуп калыптыр депчи. Анан мен мына жакын ушу 1 жылдан бери ойлонуп, эмнеге ушундай жаздым экен деп ойлой берем да. Себеби мен иштеп аткан студияда ал сценарийди өзүң гана жазбайсың, ал жакта чыгармачыл топ бар, анын баары эркек кишилер да. Анан баягы сценарий жазып берсең, келип бул жерин оңдойбуз, тигиндей кылабыз, анан брейнсторм кыласың, отуруп алып чогуучу. Анан ошол учурда баары бир мындай таасир берсе керек да. Анан билбейм, ошондой кино жаатында дагы ошондой көп азыр коммерческий кинолордо ошондой образдар абдан көп. Мен жана каршы гендер сезимталыкты айтып коеюнчу. Негизи журналистикада мен жаңы тапшырып иштеп аткан жылдары мындай нерсе түшүнүк жок болчу. Негизи Кыргызстанда акыркы учурларда эле кире баштады. Журналистикада дагы бул гендер сезимталдык, журналистика бул бир багытына айланды да. Демек мындай адам укуктары жаатында иштейм, жазам деген журналисттер ушул миссияны дагы алып жүрүш керек да. Азыр балким биз суроолорго өтөбүз, бизге чатка жазылган, андан кийин суроолорго жооп бергенден кийин балким ойлорубузду толуктап туруп анан мотивация алып бир сонун пикирлерди айтабыз. Сөздөр анда карайлы. Коюйун. Так, мен сизге суроо берейин да. Отуруп бирибизге суроо берели. Саламатсызбы, мен кесибим боюнча финансист болсом да, медиа тармагына аябай кызыгам, хобби катары алып кетким келет. Медиадагы фишкалар жөнүндө айтса кетсеңиздер, кантип маалыматты башкаларга кызыктуу, көңүл бура тургандай кылып жеткирсе болот дейт. Чоконочо. Медиадагы жаңылыктарды десер, бул негизи жаңы медиада, мисалы, кызыктуу болуш үчүн ал эң эзги темасы өзү. Мен оюмча да, бирок азыр мен билбей атам кандай медиа продукт жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ал социалдык роликпи, же болбосо блогпу, же ушуну бир тактап кетсеңиз, жаңылыкпы, же видеобу, жаңылыкпы, видео, даректик тасмабы, себеби медиа абдан чоң. Анан мындай бир тур эле жооп бере албайм да. Себеби алга дагы Айгерим абдан сонун жооп бериши мүмкүн. Мен бир эки эле нерсе айткым келет. Кайсы медиа продукт болбосун, өзүңүз кызыгып, сүйүп, анан ошол нерседен бир жыйынтык чыгаарына ишенип жасаңыз да. Ошондо гана жыйынтык болот. Айгерим Акылбекова, мен сизге берейин. Жок, кой туруңуз. Өзүңүздөр аябай укуктуу экен, мунун эмнеде кантип дикциясы жакшы салдым, окуп салбадым. Мен кайра окуйм. Ал менин эмем болчу, бирок макул Айгерим. Айтыңыз. Дикция боюнча эч кандай деле сабактарды албайм, тилекке каршы. Анткени университетте жүргөндө алгам, анан бирок үн боюнча иштейбиз. Ар ким ар кандай тажрыйбаларды жасайт. Айрымдары керкилери актерлук чеберчилик боюнча сабактарга барат. Мен вокал менен алектенгем. Тамашалайм, анча мынча калам, ошон үчүн балким дикцияңыз сизге жакканына кубанычтамын. Айгерим, сизге дагы бир суроо Эркина берип жатат. Журналистикалык иликтөөдө коркутуулары болду беле? Эгер болсо, ошол ситуациядан кантип чыктыңыз эле деп суроо берди. Журналистик иликтөө деле, мындай берүүлөрдө деле, мындай сюжеттерде деле негизи эле болот. Өзгөчө биз үчүн бул акыркы бир жыл абдан журналисттер үчүн оор болду. Бирок акыркы ушул жылда эле мен өзүмдү журналист экенимди сездим да. Мурда мен дайыма өзүмдү Азаттыктын кабарчысымын деп айтсам, азыр бир аз да болсо журналистти бир жытаңга астынан мындай кичине ишенимдүү журналистмин депчи. Анткени 3 шайлоону катар менен чагылдырдык, карантинде үйдө камалып иштедик, пандемияда өлгөндөрдү тизмектедик. Бул биз үчүн абдан эмоционалдык чыңалууга бай болгон бир жыл болду. Мен ал турган кээ бир кызымды үйдө астында алып отуруп көрбөй калаттым да, жанымда болсо дагы, анткени биз абдан көп иштедик, көп нагрузка болду. Бизде көп хейттерлер, бир гана ырчыларга эмес, журналисттерге да асыларын түшүндүк. Биз ачылыш жасадык деп койбойм. Анткени ошол шайлоо учурунда биз ошо түз эфирдерди чагылып жүргөндө, бир жолу, эки жолу кол салып болду мен Таласта жүргөндө. Түз эфирде бир жолу кол салып болду, бир жолу запись учурунда, анан биз аны кесип берген жокпуз. Эми бул жумуштун кадимки эле нерсеси деп кабыл алып калдым, бирок эмоционалдык жактан абдан оор. Өзгөчө мен ошо башка аймактарда чалып жүргөндө, мен кечинде түнкү саат 11ге чейин түз эфирде чалдырабыз, анан
11-де келатканда мен дагы деле жанагы бизге мындай тийишкен унаа турганда мен бир аз кооптондум да. Эки эле адам болсок, оператор экөөбүз таласта ишчерик таанышыбыз жок болсо, таласты делип билбесек, шайлоо буларга келет, биз кетебиз. Анан мисалы кызым бар да менин деле деп бир аз ошондо кооптонот экенсиң, бирок ичинде эч нерсе айткан эмесмин. Анан просто оператор жигит да бир аз кооптонуптур да, мындай кийин айтып берип. Мага мисалы үчүн ушул жерде кызыгы, ошондо бир коркутуулар, үркүтүүлөр болуп жаткандан кийин кайра кантип ушул журналистиканы улантып жатасыздар? Мен ошол октябрда шайлоодо мен ыйлагам. Инстаграм баракчамда да бар. Анткени биз эртең мененки таңкы саат 7ден түнкү саат 12 чейин айтып ошо түзөтүүдө чагылдырдык. Анан мен аябай көп удар болгон, ошо кол салууда болгон. Мени милиция 2 шайлоо тилкесинен менен кошо жүргөн, коштоп 3 милиция кызматкери, анткени ал жерде эч эле тааныбайбыз, анан бир аз эли да орой мамиле кылган да. Анан аягында бирок биз канча нерсени көрсөтүп берсек дагы, биздин бир шайлоо тилкесинде ошол акча берип аткан партия утуп кеткенин көргөндө мен отуруп ыйлагам. Мен аябай нааразы болгом. Мен ушул микрофонду мындай шилтеп кетип калгым келген. Биз ушунун баарын көргөзүп берип атпадыкпы ушуларга деп. Канчасы эң көп мындай мыйзам бузулуу болгон жерде ушундай жыйынтык чыкпадыбы деп. Анан биздин кызым, биздин балдарыбыз кандай жашайт ушул жерде, эл түшүнбөй атса деп аябай мындай эмоционалдуу баардык эле адамда болду окшойт. Анан биз көзүбүз менен көрүп айта албайсың, сен журналистсиң, болгон кадр менен көргөзөсүң. Кайга барбай деп айта алсаң башка кеп болмок. Анан ошондо абдан жаман болгом. Эмне үчүн бул кесипти тандадым деп. Анан кызыгы мен октябрь ушу шайлоого чейин 2 күн мурда жаңы эле үй алып, көчүп келип, люстрамды илбей анан таласка кеткем да. Ал үй алыш үчүн мен бир жарым жылдай уктаган эмесмин да, акча топтоп. Бирок шайлоодон келгенден кийин мага хейтерлерди көп, ошол пикирлерди билген баары, үй алган билгендердин баары тең акчага сатылып үй алдың деп айтканда мен өлө ыйлагам. Аябай жаман болгон. Ошентип айтышты. Себеби мен журналистикада гана канча жыл, 7 жыл болуп калды. Жалпы 10 жыл, 7 жыл мындай серьезно иштегеним азаттыкта. Бир да жерден бир да сом алган эмесмин. Бир да жолу, бир да мындай бардык жерде жүзүм жарык, ал тургай тамагын ичпегенге аракет кылам да. Бирок ошондо да ушундай пикир укканда аябай жаман болот экенсиң. Бирок Россиянын иши, мен ойлойм, биздин эл биздин ишибизди баалаган учурга келет деп. Ошончо кайра айтып киребиз деп. Чокон эжесизге суроо. Сиздер ушуга чейин кыздардын зорлук-зомбулукка дуушар болуп жаткан учуруна туш болдуңуздар беле? Туш болгон болсоңуздар кандай сезимдер болду дейт. Мисалы атасы кызын уруп согуп аткан учуру болчу дейт. Рахмыр деген кыз сураптыр. Өзүм көргөндү сурап атат окшойт да. Бирок мен азыр эстесем, мен кичинекей чагымда көп жана кыз алачылар болот эле. Мен жеңелерим баары кыз алачу менен келип ушул турмуш курушкан экен да, айылдачы. Бир ошол эсимде бир эле бар, ушул бир кызды алып келишти шаардан, анан бүтпө жеңелер жыргап атат, мен анда кичинекеймин да, түшүнбөйсүң. Сизге той деп азыр той мына жаңы келин келет деп жыргап атышат баарычы, анан жеңе келет экен деп биз баары шукап жүрөбүз, кичинекей балдарыбыз айылда. Анан бирок ошол кыз болсо ыйлап, мен отурбайм депчи ушинтип келатат, бирок баары бир баягы эми эч ким жата алган жок. Бирок арасынан жеңелерим биз да ушинтип келгенбиз, отурасың депчи. Сценарий баары кайтып. Бүт ошол кинодогудай эле болот экен. Бирок ал отурган жок, себеби менин апамды чакыртышып, ошо апамдын окуучу кызы болуп калып ушундай экен. Анан таанышып калып, анан урдап кетет да, бирок апам аны билбептир. Апам өзү абдан эрктүү мындай айым. Анан апам шаардан бери келип, ал кызды айтып, сен бияка каласыңбы деп ушундай суроо берди. Жок десе, анда туруп жүрүп кеттик деп салып кетти да. Анан эми апамдын өз кызына эч ким унча калбай калды, ал чоң айыл деп койгула. Анан апамды баары урушуп, сен эмне алып кетип атасың, сенин ишиң эмне анча депчи ушинтишти. Басым абдан чоң болду, бирок апам аны карабай алып кетип калды да. Себеби бул жактан бактылуу болбойт эгер өз калоосу менен келбесе депчи. Ушул окуя, зордук зомбулук десеңер, ушул неге эң биринчи эсиме келди. Бирок сиз анда демек күчтүү үй бүлөнүн мындай кызы экенсиз да, демек ошондой көз карашты карманган. Туура, апам ошондой адам. Чынында. Сонун так, дагы бир суроо, саламатсыз. Кайка кетти. Чолпон, саламатсызбы? Мен сизди окуу керемет долбоорунда иштегениңизди билем. Соц тармакта көрүп жүрөм. Сизге суроом бар. Жумушуңуздун кызыктуу жана оор тарабы эл аралык оюндарга кабыл алуу канчалык деңгээлде ачык болот? Мисалы, биз укпай катышпай калабыз, райондо көп долбоорлор жайылтып элебиз, катышып алышат дейт.
Абдан кызыктуу суроо экен. Рахмат. Негизи эле эл аралык долбоорлордо бул чоң конкурс менен өтөсүңөр жумушка. Бул көбүнчө жанагы жана JobKG же ошондой сайттарда жайгашылат өзүчө жана объявление на работу. Анан ошол жактан эле мен көрүп, өзүм резюмемди жиберип, андан кийин 3-4 интервьюдан өтүп, андан кийин дагы конкурстар болот, ошол медианы, планды, стратегияны түз дейт, жаз дейт. Ошонун баарын жазып атып анан өтөсүң да. Мисалы үчүн көп учурда эл аралык уюм болсо, бул Кыргызстанда офиси гана эмес, ал жанагы мүмкүн Кошмо Штаттардагы хед офистер болот, ошолор менен байланышып, биринчи HR андан кийин вице-президентине чейин жетип, интервьюларын өтүп, анан жумушка алынасың. Ал мындай оңой эле нерсе эмес, ал 1-2-3 айлык убакытты талап кылат да. Ошондой. Эл аралык уюмдарда ошо мен да биринчи контракт менен ишке киргенде кантип иштеш керек, эмне болот, бул мисалы азаттык эл аралык уюм, бирок баары бир ООН системасында кандай болот деп корктум эле. Негизи биринчи жумушуң менен көрсөтсөң, алар кайра барат экен, ошондой жакшы жери бар да. Айгерим дейт, сиз региондо көп кыдырасыз, сиздин бааңыз боюнча Кыргызстанда аял укугу корголобу дейт. Корголсо канча деңгээлде? Аялдардын укуктары бул мындай океандай суроо да, океандай дагы тема. Эми корголбой калган, корголбой жатканын натыйжасын азыр биз көрүп жатабыз да. Бул жана күнүгө статистикалык маалыматтар, расмий эле өстүдөн эле айтылган маалыматтар болушу мүмкүн, бирок жерлерде ал абдан оор. Ошол эле кезде мен мындан дагы оор деп элестетчүмүн да. Бирок азыр мисалы мен 1-2 эле учурду айтып кетейин. Азыр биз эртең Барскону, андан кийин Онадыр деп биз Уюньн кыясына карата өзбек коомчулугун тарттык да. Ичине эле кирип эле мага кызык болду, кандай экен, өзбектер кандай жашайт, мисалы Кыргызстанда өзбектер деп. Анан ошол жерде биз дайыма өзбек коомчулугу жабык, өзбек коомчулугунда адам укуктары сакталбайт, аялдар, кыздар эрте никеге чыгат, экинчи аялдар ошол жерде көп деп аябай ушинтип сүйлөшүп, мындай дайыма биз адистерде эле бизге ошентип айтып жүрүштү. Анан мен кирип таң калдым, андай учурлар бар экен, бирок ал менен күрөшүп аткан кыйын активист аялдарды көрүп мен баа бердим да. Ушундай аялдар жерлерде дээрлик ар бир айылда бар. Барскондо 72 жаштагы бир эже мени мынтип отурасыз турай деп туруп, укмуш лидер, монтип мондай көрдүм, мен баарын жумуш менен камсыздап атам, жаш кыздардан бери деп айтып берип атса, мен таң калдым. Аксыда свет тартпаган жайлоодо бир ушундай бир отурат, бирөө мисалы да, Баткенде дей койчу, бүт аймактарда айылдарда адам укуктары корголбой, аялдар укуктары корголбой жатканы менен дагы аны менен күрөшүп аткан аялдар көп да. Аларды колдош керек, аларга жардам бериш керек. Негизи аялдар укуктары темасында баардыгы үй бүлөдөн эле башталат. Сиз деле үй бүлөңүздөн эле эне кыз мамилеси, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле, бири бирин түшүнүү, бири бирин колдоо, ачык айтып берүү, диалогдун жоктугу, мисалы кыз менен мисалы мындай жөн эле деңгээлде баягы сүйүү темасы, жана айыз келген күндөр, булардын баары табуу да биздин сүйлөшпөйт кыргыз коомчулугунда. Бул ушул эле нерселердин баары келип тургайчы, Шокунжу, мен бир нерсени байкадым. Бизде кичинекейибизде андай апаларыбыз, мен сени жакшы көрөм, мен сени аябай мындай, сен кыйынсың, укмушсуң деген сөздөрдү дагы көп айтып жүрмөс экен да. Азыркы альфа поколениясы биз багып атпайлыбы, кичинекей. Алар минута сайын айтып атышат. Мамочка, я ж тебя люблю, мамочка, мен сени жакшы көрөм. Бул минималдуу эле нерселер болушу мүмкүн, бирок ушул сөздөр, ошондой колдоо, үйдөгү сүйүү жана мээрим кыздын кийин чоңойгондо өзүнө ишенген, өзүн сыйлай билген бир мындай инсан болуп тарбияланышына абдан чоң бир мындай өгүлгүн шарт түзүп берет экен да. Кыргызча сөздөр бар. Негизи баардык нерсе бул сүйүүдөн башталат. Негизи биз жыйынтыктайбызбы ошондо, сүйүү темасы менен жыйынтыктап коебуз. 3 сапар чырдап коеюн. Эң негизгиси ошол азыр Айгерим айтып кеткенге мындай чын дилим менен кошулам да ар бир сөзүнө. Себеби чынында аял киши өзүнө өзү ишенүү үчүн бул сиз айткан тарбия да, эң биринчи тарбия качан башталат? Тарбия биз төрөлгөндөн башталат, биздин ата энебиз төрөлгөндөн башталат да. Ар кандай тарбия берсе, силер да ошондой өзүңөрдүн балаңарды тарбиялайсыңар. Ошол себептен баланы сүйүш керек. Аны сиз айткан мээримин төгүш керек. Сен баардыгына жетесиң, баардыгы колуңан келет. Сен кыйынсың, сени ушунчалык жакшы көрөбүз деп бир ушундай күндө айтып турса, ал кыз чоңойгондо эч бир зордук зомбулукка менин оюмча кабылбайт.
мындайчы тышкаркы эмеден өзүн жанагы жертва болбойт да, ал өзү максатын билет, ийгиликтүү болот, чөйрөнү тандайт. Эгер да бир кыйынчылыктар болсо аны сөзсүз түрдө жеңе алат. Ошол себептен баарыңарга бир кичинекей кеңеш бул сүйүү. А мен болсо, эгерде балким бизде медиа жаатында иштейм деген, мүмкүн журналист, мүмкүн режиссер же ушул ар кайсы тармакта иштейм деген кыздар көп жатса, аларга бир нерсени айткым келет да. Медиада тааныш билиш же болбосо акча роль ойнобойт, талант. Балким сиз башка кесиптин ээси болушуңуз мүмкүн. Балким сиз азыр башка кесипти окуп жатышыңыз мүмкүн. Бирок эгерде сизде ушул ишке кызыгуу, сүйүү жана жөндөмүңүз болсо, сөзсүз ийгилик жылмаят да. Анан мен өзүм мага дайыма көп сурашат, эмне керек деп, мен дайыма эле айтам, кызыгуу деп. Мисалы мен азаттыкты да жакшы көрөм, өзүм жумушумдагы ар бир тарткан материалымды да жакшы көрөм. Жакпайт ал материалдардан ушунча нерсе чыгат дегенде, бирок ошону кылып аткан нерсемен мындай удовольствие алам да, рахат алам. Менимче ушул нерсе анан ошол рахат алганда анан бир мындай ийгилик болсо керек. Ооба. Ошо. Кыйраттык биз ишинсе. Баарыңарга ийгилик каалайбыз анда. Аябай сонун сүйлөп бердик окшойт деп өзүм токтоп койду. Чоң рахмат, жакшы алыңыздар.